Көкбөрү Федерациясынын президенти болуп баш прокурор Курманкул Золушев шайланды. Бүгүн 19 апрелде Көкбөрү Федерациясынын кезексиз жыйыны өтүп, Рамис Жунусалиев өз калуусу менен кызматтан кетти. Бул туурасында аталган федерациядан ырасташты. Федерациянын президенттигине башкы прокурор Эл аралык Көкбөрү ассоциациясынын президенти Курманкул Золушевди талапкерлигин көрсөтүлүп, жыйынтыгына башкы прокурор Көкбөрү Федерациясынын президенти болуп шайланды. Ал эми Рамис Жунусалиев вице-президент болду. Ошондой эле жыйында Аламан улак, Жер улак Көкбөрү Федерациясынын алдына лига болуп кирип, жетекчилери шайланды. Белгилесек, Рамис Жунусалиев Чүй облусунун Сары Өзөн командасынын капитаны, кийин федерациянын президентинин ордун басары. Ал эми 2023 октябрь айында Көкбөрү Федерациясынын президенти болуп шайланган. Маалымат булак Кактус Медиа. Россиядагы учак кырсыгынан бир учкуч каза тапты. Россиянын Ставропольск аймагындагы учак кырсыгынан 4 учкучтун бирөөсү каза болуп, дагы бирөөсү изделип жатат. Бул тууралуу аймактын губернатору Владимир Владимиров телеграм каналына билдирди. Кызыл Гвардия районунда кулаган аскердик учак боюнча такталган маалыматтар алынды. Тилекке каршы экипаждын 3-чү мүчөсү каза болду. Анын үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтам. 4-чү учкучту издөө иштери уланууда, деп жазды губернатор. Аскер учагынын кулаганы тууралуу маалымат Владимиров бүгүн эртең менен билдирди. Анын айтымында учак Кызыл Гвардия округунун түндүгүндө Ростов облусу менен Калмыкиянын жанындагы аймакка кулаган. Россиянын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча кырсык аскердик тапшырмадан кийин болгон. Ал кулаган жерде адамдар жок болчу. Аскер кызматкерлери кырсыкка техникалык себептер негиз болгонун болжомолдоп жатышат. Маалымат булак Баракелде. УКМК адам органдарын саткан топту кармаган. Саламаттык сактоо министринин комментарийи. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети адамдардын органдарын мыйзамсыз сатуу менен алектенип келген трансулуттук топту кармалганын билдирген. АК-пресс агенттиги бул маселе боюнча саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин комментарий алды. Министр Кыргызстандын мыйзамы боюнча бейтаптын туугандары гана донор боло ала турганын белгиледи. Кыргызстанда кимдир бирөө өз каалоосу менен донор болушу мүмкүн эмес. Саламаттыкты сактоо министрлиги менен укук коргоо органдарынын адистерин түзүлгөн команда донор менен реципиенттин туугандык байланышын текшерет, деди министр. Чет өлкөлөрдө орган алмаштыруу операциясы жасалганы маалыматтарда айтылып жатканын, бирок Кыргызстандагы операция мыйзамдын чегинде ишке ашыра турганын белгиледи. Маалымат булак Баракелде. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара башчылары Гулистандан билдирүү жасашты. Тажикстандын урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кыргызстандын Гулистан шаарында 2022 жылдын 25 сентябрындагы номер 42 протоколду ишке ашыруу боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын жумушчу топторунун жолугушуусу өттү. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирди. Топтун курамына УКМКнын чек ара кызматынын директору Уларбек Шаршеев, Тажикстандын УКМКсынын чек ара аскерлеринин командачысы Раджабали Рахманали, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, Тажикстандын Согдо облусунун башчысы Раджаббой Ахмадзода, ошондой эле Баткен жана Согдо облустарынын укук коргоо органдарынын жана чек ара аймактарынын жетекчилери кирди. Жолугушууда тараптар эки өлкөнүн чек ара аймактарындагы кырдаалды турукташтыруу боюнча номер 42 протоколдордун аткарылышын, кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын кургоо жаатындагы биргелешкен иш-чараларды координациялоо маселелерин талкуулашты, деп айтылат маалыматта. Делегация өкүлдөрү соңку мезгилде жетишилген эки тараптуу диалогдун жогорку деңгээлин белгилешкен. Тараптар эки өлкөнүн ортосундагы конструктивдүү жана өз ара пайдалуу кызматташуу элдердин узак мөөнөттүү кызыкчылыктарына жооп берерине, мамлекеттердин тынчтыгын, туруктуулугун жана коопсуздугун камсыз кылуунун негизги фактор болуп саналарына ишенерин билдиришти, деди чек ара кызматы. Жолугушууда чек ара коопсуздугун камсыз кылуу жаатындагы кызматташтыкты кеңейтүү зарылдыгы белгиленди. Маалымат булак Назар Ньюс.
Израиль Иранга чабуул жасады. Американын бир нече маалымат каражаттары өз булактарына шилтеме берүү менен Израиль Иранга чабуул жасаганын жазышты. Ошондой эле Израиль Американы чабуулоо тууралуу эскерткени, бирок Америка бул чечимди колдобогонун айтылды. Ирандын Исфахан провинциясында аба күчтөрүнүн базасынын алыс эмес жерде жарылуу болду. Андан тышкары Ирандын бир нече региондорунда абадан коргонуу каражаттары иштеди. 14 апрелге караган түнү Иран Израилге 300ден ашуун дрон жана ракета учурган болчу. Иран муну менен Сириянын Дамаск шаарындагы кол салууга жооп бергенин билдирген. Андан кийин Израиль жооп кайтарарын эскерткен. Маалымат булак бара келди. 65 миллион 350 миң сом турат. Оштогу автобекет мамлекетке кайтарылды. Ош облусунун Гүлчү айыл өкмөтүндө жайгашкан автобекет мыйзамсыз менчиктештирилип кеткендиги аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык, мурдагы Гүлчү автобекети мамлекеттик акционердик коомунун жооптуу адамдары автобекеттин 70% акцияларын жалпы аянты 0,42 гектарга жакын жер тилкесинин жана 135 чарчы метрде түзгөн административдик имараттын сатып жиберишкени белгилүү болгон. Ошондой эле Гүлчү айыл аймагынын кызмат адамдары менен ич-чара сүйлөшүп алышып 2015-жылы укук белгилөөчү документтерди алышкан. Аталган автобекет учурда коомдук базар катары иштеп, соода түйүндөрүн ижарага берүүдөн ай сайын 500 миң сомго жакын киреше түшүп, жеке чөнтөгкө кетип турган. Мындай фактор объектинин максаттуу багытына түзмө-түз карама-каршы келип, калктын жана такси айдоочуларынын терс мамилесин пайда кылган. Алар автобекеттин жоктугунан Алай районунун Гүлчү айыл аймагынын ар кайсыл көчөлөрүндө автостанциялардын башаламан түйүндөрүн уюштурууга аргасыз болушкан деп айтылат маалыматта. Бул факты боюнча тергөө иштери жүргүзүлүп, натыйжада мурдагы автобекет ыктыярдуу түрдө мамлекетке кайтарылды. Атайын кызмат борбордук автобекеттин базар баасы 65 миллион 350 миң сом турарын маалымдап, мыйзамсыз менчиктештирилген объекттерди аныктоо жана мамлекеттик менчигине кайтаруу боюнча иш-чаралар улантылып жатканын кабарлады. Маалымат булак Супер Киджи. Ак Ордада Садыр Жапаров менен Касым-Жомарт Токаев жолугушту. Астанада президент Садыр Жапаров жана Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Эки өлкөнүн лидерлери бири-биринин делегациялардын курамы менен тааныштырып сүйлөшүүлөрдү баштаган. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров расмий сапар менен Казакстанга барган. Анын алкагында бир катар иш-чаралар мерчемделгени айтылган. Ал эми кече иш сапардын алкагында Кыргызстан-Казакстан бизнес форуму аксакалдардын жана чыгармачыл интеллигенциянын тегерек столу болуп, ага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов баштаган топ катышкан. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Кара Көлдө 62 жаштагы киши кичинекей кызга ыплас аракеттерди жасаган делип кармалды. Кара Көл милициясы кичинекей кызга карата ыплас аракеттерди жасаган шектүүнү камакка алды. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Окуя боюнча жабырлануучу тарап 11 апрель күнү Кара Көл шаардык ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылып, арыз кылмыштардын бирдиктүү рейстерине катталып, териштирүү башталган жана тиешелүү экспертизалар дайындалган. Териштирүүнүн жүрүшүндө окуя 31 март күнү болгонун такталган жана 158 берене ыплас аракеттер менен кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө 18 апрель күнү 62 жаштагы Кара Көл шаарынын тургуну камакка алынды. Учурда бул кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Маалымат булак Сереп Киджи.